Ар бириңиздерге көңүлдүү кеч каалаган УТРК музыка каналында Муз Лайв көрсөтүүсү адаттагы түз эфирибизди баштадык. Салам сүйүктүү көрүүчү. Ар бириңиздерди экранга жакыныраак чакырабыз. Бүгүнкү кечте бизде сонун мыкты айым конокко келген учуру алайым. Бүгүн сонун маектешебиз, оюндарды ойнойбуз. Музыкалык чыгармаларды биргеликте аткарабыз жана алдыңкы келе жаткан майрамдар менен дагы чогуу биргеликте куттуктайбыз. Эскерте кете турган болсок, быйыл улуу жеңиш күнүнө 80 жыл толуп отурат быйыл. Дал ушул майрамды дагы быйыл өзгөчө мамлекеттик деңгээлде дагы чоң деңгээлде белгиленет бул майрамдар. Аны биз алдыңкы эфирдин жүрүшүндө дагы баса белгилеп сүйлөшүп өтөбүз. Ал эми бүгүнкү эфирибизди музыкалык чыгарма менен баштайбыз. Бүгүнкү Муз Лайв көрсөтүүсүнүн эң ардактуу коногу Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, баардыгыбыз сүйгөн Асель Турдалиева ырдасын. Тынчтык керек деп аталат. Тынчтык керек назик гүлдөргө, наристинин сүйгөн күлкүсүнө, улам кыздын ак пейилдүү тунук сүйүүсүнө. Тынчтык керек карыгада, жашка да,
музыка каналында Муз Лайв көрсөтүүсү. Жогоруда өзүңүздөргө болгондой, бүгүнкү конок менен дагы билип калсаңыз керек. Дагы бир ирет тааныштырып өтөйүн. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, сиздер сүйүп биз урматтаган эжекебиз бүгүн Асель Турдалиева конокко келип калды. Кол чабуулар болсун. Рахмат, Кандайсыз, келиңиз? Кутман кечиңиздер менен бардык элибиз менен амандашып алалы. Кутман кечиңиздер менен, жаз майрамдары менен демекчимин. Мына ушу бүгүн чакырганыңыздарга чоң ыраазычылык айтмакчымын. Чогуу туруп эми жакшы сүйлөшүп отуралы да элге жакшы маанай тартыла берели. Сизге да келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Анан жаз өзү майрамдарга толо мезгил эмеспи? Анан биз билебиз, улуу жеңиш күнү май айындагы эң бизде белгилүү, эң мындай бардыгыбыз сүйгөн майрамдардын бири десек болот. Анан бул майрамды быйылкы жылы башка жылдардан өзгөчөлөнтүп 80 жылдыгын атайын эрте баштадык. Негизи сизде дагы мисалы аскер ырларын ырдап жүрөсүз, жогоруда өзүңүз атап кеткен тынчтык керек ырлары. Негизи дал ушул ырларга мынтип басым жасап көбүрөөк ырдап калышыңыздын себебин айта кетсеңиз. Мен өзү кичинекей кезимен эле мындайча айтканда патриотикалык ырларга абдан басым жасап келгем. Эми биз баягы совет доорунда чоңойгон улан кыздардан болобуз демекчи. Анан биздин учурда ушу 9-майда аябай ушундай өткөрчүбүз да, бул ушундай эми азыр деле бай өтүп атат, бирок бул өзгөчө майрамдардын бири болчу да. Анан биз кадимкидей ушуга даярданчубуз. Идеология ал кезде башкача болчу биздин кичинекей кезибизде. Анан ушу жанагы Лев Левченко ырдаган ырды День Победы деген бар го, жана бизде да кыргызча ырдап атышпайбы, жеңиш күн деп. Ошо ырды апрель башталганда эле ошо ырды кайрадан жаттап баштачубуз. Негизгиси эле ошо 15 республикада бул чоң окуя күндөрдүн, тарыхый күндөрдүн бири деп эсептелип келген бүгүнкүгө чейин. Ар дайым биздин ошо ардагерлерибизге таазим кылып өтөбүз. Ушу жашоого келип, ушундай жашоого келип, ушундай заманда жашап атканыбызга ушу биздин ветерандарыбызга таазим. Ар дайым асманыбыз ачык, жерибизде, элибизде тынччылык болсун. Анан кийин мен ошо баягы окуу жайларымды бүтүрүп келгенден кийин эң биринчи ырларымдын биринчи кичинекей кезимде ошо жана кимни ырдачу, София Ротару ырдачу, Аист на крыше депчи. Алда ошо патриотикалык, ошо аисттер эме учсун, жерибизде тынччылык болсун деп жана ошорду аябай жакшы көрчүмүн. Ушунчалык ошондой ырдагым келе берчү да. Анан кийин эле ошо тынчтык керекти Сорбек агайдын ырын угуп калып, кыз бурактар биринчи ырдап чыккан. Илгери анда мен кичинекей эле кыз болчумун. Ошондо абдан жакканда мен анда ошо бир музыкальный училище Куренкеевада окуп аттым белем, же ошого тапшырам деп аткан кез беле бир 8-класста окусам керек эле, эстедим. Ошондо кайсы солистка экенин билбейм, ошондо ырдап чыгышкан 9-майда. Абдан жаккан мен ошорчу. Анан мен Сорбек Байкеге барып, театр опера балетада иштейт. Эң мыкты хоровиктердин бири, чоң адис, мындайча айтканда мен абдан суктанам ушу адамга, талантына суктанам. Ал киши дагы кийин дагы бир ыр жазып берди, биздин армия деген, ал дагы сонун ушундай бир духту берген, биздин армиянын жоокерлердин духун көтөрүп, мындай зыңкыйтып турган ушундай бир сонун ыр жазып берген, өзүм да сурангам. Ошондо Аселька ырда деди. Анан автордан алыш керек, автордан албасаң бул туура эмес болуп калат деп, анан алдынан бир сер өтөйүн деп, анан ошондон баштап мен репертуарыма кирди. Андан кийин эле жана Баткен окуясы болуп, 90-жылдардын аягында, 99-2000 жылдарда ушунчалык дагы бир ырдагым келди да, ушу бир жаңыр болсо болот эле. Аябай ошол кезде бизде кыйынчылык болуп турган кез, эми 90-жылдардын аяктарынын баары элдин баарына эле маалым да. Ошондо жана Баткен окуясынан кийин ушундай солдаттарга ушундай дух бергим келди да. Анан эргүү бергим келди, патриотикалык сезимдерим болуп, ушу биздин чек арабыз ушундай бир эме болсо экен деп, анан Берат Османовичке экөөбүз жолугушуп, баягы чогуу иштешчүбүз. Бир сонун ыр жазып берчи дедим, солдаттар жөнүндө. Десем, солдаттар анан баягы кыргызчасын билбейм да. Солдат деп көнүп калганбыз да биз анан. Дегенде жоокер дегенде мага кызыктай угулду. Жоокер деп эме жоокер экен. Эми баягы орус мектепте окуп бүткөндөн кийин көп деле баягы эме кылбай эле салбайсың да. Анан жоокер деп жазып берейин деди. Ошентип туруп эле анан бир күндө эле жазып койду Бек.
Ал жазгандан кийин эле эртеси эмеге чыктык дагы анан мен Баткен тарапка, Ош тарапка кеттик. Анан воинский частьтарга концерт коюп баштадык. Анан клип тарттырдык. Клибим чала учук бүттү. Анан мен Кытайга кетип калдым. Келсем клибим даяр болуп калыптыр. Сценарий аябай башкача болчу да. Анан шашылыш түрүндө ошо выставкага кеттик эмеге Кытайга. Анан келсем режиссерлор бияктан телевидениеден жасап коюшту. Болду, собственно эле болду деп эле бүтүрүп коюшту. Ошону менен аябай популярный болуп кетти. Анан бүт ушу Кыргызстан боюнча кандай воинский частьтар болмоюн, кайсы жер болмоюн, ошо ырым аябай катуу кетти да. Анан бүт баары эле бар бол жоокер деп калышты. Анан өзүм дагы ошо жанагы камуфлированный костюмдарды мага Оштон белек кылышты. Ошский гарнизондон. Чоң ал дагычы узун. Аны өзүм алып келип, кичирейтип, эмелерди кийип, анан бияктан национальный гвардиядан мага эме беришти, биретка беришти. Анан бүт эмелердин аксессуарларын алдым да, анан тыпылдап алып, анан клипти ошон менен ошо ырым жакшы болуп кетти. Анан ошондон мен аны кийин биздин коргоо министрлигине жумушка чакырды. Бир чоң эме болду. Бизде ошо bir 5-6 мамлекеттен келип эме деп коет, учение деп коет да. Кытайдан, Казакстан, Орусиядан, Белоруссия, Өзбекстан, Таджикистандан көп мамлекеттерден келип, анан ушакта балыкчыда учение кылышчу да. Ошондон мен чакырышып, мени жактырып калышып, анан жумушка чакырышты. Жумушка чакырып, анан ошондо анан ырларды ырдадым. Ырдаганда эле мен ойлондум, иштесем. Курп эле кой, мындай көп күндө барбайсың аякта деген ушундай эме патриотика ырларын ырдап эле эме кылып атасың. Макул деп анан ошондон иштеп кеттим. Анан ошондон бүгүнкү күндө менде азыр бир концертти кое турчу репертуарым бар да. Мындайча айтканда орусчасы дагы, кытайча дагы бар, казакча дагы ырлары бар. Ошентип өзүбүздүн эме кыргызча сонун патриотикалык ырларым, мекен жөнүндө ырларым көп. Кудайым буйрса баймын демекчимин. Ушундай чындыгында эле жоокер ыры же балким аскер темасына ылайыктуу ырлар дегенде эле бизден сиз оюңузга келесиз. Анан өзүңүз айтып калдыңыз, ушул темада бир концерт койсом чыгат депчи. Бирок азыр сиз башка концертке даярданып жүргөн учуруңуз келиндер козголоңу деп аталат. Анан ушул жерден көрүүчүлөргө дагы айта кетсек, сүйүктүү көрүүчүлөр, жакында эле Асель эжекебиз баштаган келиндер козголоңу музыкалык концерт өтөт. Анан дал ушул келиндер козголоңу канча жылдан бери коюлат деген сиздерге суроо узаталы. Дал ушул суроого жооп берип, аталган концертке билет утуп алсаңыздар болот. Жаныңызга жакыныңызды ээрчитип, өзгөчө көңүл ачып болуп көрбөгөндөй сонун маанай алып келесиз. Ал эми ал билетти утуп алуу үчүн жогоркудагы суроого жооп бериңиз. Канча жылдан бери келиндер козголоңу коюлат? Азыркы учурда экранда көрсөтүлгөн номерлерге чалып, линия бош кезде байланышка чыгып, туура жообун бериңиз, дагы билет утуп алыңыз. Бардык көрүүчүлөр чамдаңыздар дейли. Анан эжеке бир аз көрүүчүлөргө жардам болсун деп варианттарды айтып коелу же жөн эле коелу? 3 вариант балким. 3 вариант айталы. 28, 30, анан 20. Вариант уктуңуздар. 20, 28, 30. Ооба. Келиндер козголоңу коюлуп жатканына 20 жыл болду, балким 28 жыл болду, же балким 30 жыл болду. Дал ушул 3 варианттын кайсынысы туура болду экен? Сиздерге дагы да жеңил болсун деп варианттарды сунуштадык. Туура жообун билген болсоңуз бизге байланышка чыгыңыз, дагы Асель эжекебиздин өз колунан сонун билетти утуп алыңыз. Анан концерт жөнүндө кеп баштап калдык. Эгерде көрүүчүлөрүбүз бизге байланышка чыга элек болсо, ошол концерт тууралуу маалымат берип өтпөйлүбү? Эми мындайча айтканда, бир топ жылдан бери кое элек болчумун. Бир 3 жыл мурун дагы келиндер козголоңун койгонбуз, бирок баягы мурунку эле сценарий менен кичине баягы анча-мынча нерсени өзгөрткөнбүз, бирок түпкүрү баягы мурунку эле эмеден чыкканбыз да, сценарийден. Анан бул негизгиси келиндер козголоңу деген бул өзбек пьесасынан чынында. Бул баарына эле маалым совет доорунда эле коюлуп жүргөн. Мен Ташкентте окуп жүргөндө эле ошондо мен ушу спектакльге барганда абдан жаккан да. Абдан жагып, анан ушунда бир өзгөчөлөнтүп койсо болот экен, анткени музыкальный спектакль да. Анан деп эме кылып, анан ошо азыр жылын айтпай эле коелу, бир жылдары Асель концерт коет деп, анан биз ошондой бир ашар концерт койгонбуз. Ашар концерт коюп, башында ошо өзүбүздө телевидениеде иштеген Мыктыбек байкелер, анда ким, Асыл Апазовалар, бүт ушулардын баары метип, анан бүт ырчыларды чогултуп,
ошондо эметкенде анан Мыктыбек байке сурап калды да, кандай концерт койгуң келет? Эми мындай эле жөн эле дежурный концерт койгум, дежурный деп айтчубуз да, концерт койгум келбей атат. Мындай постановкасы менен жакшы бир театралдаштырылып койбойлу деген анда ойлон деди. Анан үйгө барып алып ойлонуп туруп анан эсиме келди, ушу келиндер козголоңун коюш керек. Бүт баары ырчыда мындайча айткандачы. Анан ошондо эң биринчи бизде ошо Кыргыз драм театрында дагы бир сонун эжекебиз бар, Чынара Калыбекова. Кечирим сурайм, бир аз токтотуп турсак, көрүшүүнү кабыл алып койсок, андай дейт. Саламатсызбы кечиңиз менен сүйүктүү көрүшүү биз сизди угуп жатабыз. Бишкектен чалып атам, атым Мираида, 28 жыл болду менин оюмча. Алло, сүйүктүү көрүүчү, бизди угуп жатасызбы? 28 жыл болду менин оюмча. Атым Мираида. Тилекке каршы бизден алыстап кетти окшойт. Сүйүктүү көрүүчү, байланышыбыз ыңгайлуу болуш үчүн сиздерден бир аз алысыраак туруп, андан кийин бизге байланышка чыксаңыздар болот. Азыркы учурда линия бош болсо, сиздерди кабыл алганга даярбыз. Дагы бир жолу эскерте кетейин, сыналгыдан бир аз алысыраак туруп, үнүн жайыраак кылып алсаңыз ыңгайлуу болот. Кайсы жерден токтодук электе. Анан ошентип ошо мен мага идеяны эме кылганда үйгө келип анан ойлонуп турам, ушуну кылалычы деп анан келдим анан ушу айттым. Менде ушундай идея бар. Ушундай кылбайлы десе баарына жакты. Анан баягы эмет турган ошондой постановканы жазап, анан биринчи жолу биз филармонияда келиндер козголоңун ырчы мырзалар менен жана ырчы айымдар менен коюп, мен эң кичүү келинди ойногом. Ошондон калды да, анан кийин мындай вариацияларды да кылып көрдүк. Эркек колукту кылдык, Мерген Турган ойноду. Андан кийин башкача болуп турган мына ошо көптөн бери Сакиш менен Айнура досум менен бир топ жылдан бери, дагы эле айтпайм канча жылдан бери экен, чогуу иштешип, гастролдорго чыгып, Астанага чейин барып коюп келгенбиз келиндер козголоңун. Бияктан Шымкент менен Таразда койгонбуз, ошо биякта Алматыда койгонбуз баса. Караганда да койдук, көп жерлерге коюп, аябай жакшы кетти да. Кыргыздар азыр бүт дүйнө жүзүндө да мындайча айтма. Азыр Америкага барып койсоң деле көрөөрөөк болуш керек дейбиз. Жакшы ниет, жакшы жарым кыргыз дегендей. Анан ошентип бир топ жылдан бери баягы жумуш менен ар кимиси бүт театрда иштейт, мен университетте иштейм, эметип отуруп анан быйыл негизгиси мен өзүм мындай отчеттук концерт берейин деген жакшы ниетим бар болчу. Мындай элдин алдында жакшы отчет берип, жакшы отчеттук бир сонун концерт берейин десем эле анан баягы рекламага айтып башталганда эле, эмне үчүн келиндер козголоңун койбойсуңар деп башташты да. Анан режиссер менен Эркин Эгембердиев менен сүйлөшсөк, андай анын эч бир эмеси жок, тоскоолдугу жок. Биринчи бөлүгүн деген жеке концертиңизди кылыңыз. А экинчисин болсо келиндер козголоңун кылабыз деп анан азыр баарыбыз эле ооруп атабыз. Судан уртап койду эми. Анан экинчи бөлүгүн келиндер козголоңу менен деп анан азыр жаңы форматта, жаңы сценарий менен иштеп жатабыз да бүгүнкү күндө. Бүгүнкү күндө да мурун баягы Дем театрынын балдары менен, эми алар актерлор да, профессионал актерлор менен уулдарды ойночу элек. Азыр болсо бүт профессионал ырчылар, мырзалар дагы, айымдар болсо, алардын театралдык баягы өзлөрүнүн образованиясы бар, сахнага чыгып, киного тартылып, спектакльге чыгып жүргөн дагы ырчылар бар, ырчы айымдар, актриса айымдар дагы бар. Эми анын баарын Кудайым буйрса 9-унда көрө жатарбыз. Анан азыр биз жаңы Дем менен бүгүнкү актуалдуу, бүгүнкү жашоодогу, бүгүнкү заманбап келиндер козголоңун тартуулайлы деп турабыз. Баардыгыбыз күтүп атабыз. Бизде телефон чалуу бар экен. Саламатсызбы кутман кечиңиз менен? Алло, саламатсыздарбы? Алло, сүйүктүү көрүүчү. Алло. Бизде байланыш начар болуп жатат. 28. Сүйүктүү көрүүчүлөр, сыналгыдан бир аз алысыраак туруп, байланышка ыңгайлуу болуп чыгып, сыналгынын үнүн базайтып алсаңыз, сиз менен биздин байланышыбыз дагы да ыңгайлуу болмок. Байланышка чыккан көрүүчүлөрдү жакшы сапатта күтөлү. Анан өзүңүз айтып калбадыңызбы баягы ырчылар депчи, составында. Анан дал ушул ырчыларды тандап алганыңыздын себеби дагы эмнеде болот экен? Мен өзүм ырчымын да дебейм да. Ошол себептен дейсизби? Ошол себептен мен мындай да элге ушундай баягы
элге ушундай бир эмени тартуулагым келет да, мындай шоу тартуулагым келет, театралдаштырылып кызыктуу өтүшүн каалагым келет. Эл деген келип биздин ырыбызды гана укпастан биздин ушу актерлук чеберчилик жагыбызды да көрсө, күлүп бир мындай бир жакшы бир атмосферада, мындайча айтканда жан дүйнөнүн бир жакшы жан дүйнөсү эргип кеткенди, эмеде орустар да айтып коет го, духовный пища алып кеткенин каалап келем да. Мен негизгиси эле өзү ушу концерттин кандай болбосун, келиндер козголоңуз деле мындай концерт кылганда дагы мен ушу негизгиси аябай ушундай театралдаштырылып, шоуларды жасаганды өтө жакшы көрөм да, өтө кызыктуу да. Эми алга, конечно, азыркы күндө бул нерсени кылыш өтө, бул биринчиден жоопкерчиликтүү нерсе, экинчиден бул чоң каражатты дагы аябай талап кылат да, мындайча айтканда. Анан эми баягы эмеде өзүңдүн каалооң болсо, эл ошону бүгүнкү күндө дүйнө жүзү ошол нерсени талап кылып атат да, туурабы? Бүт жерге карасаң кандай сонун азыр проекттер бар. Азыр эмени телефонду колго алсаң кандай таң каласың, искусственный интеллект деп атабыз керек болсо. Азыр эми акырындык менен кийин келиндер козголоңун искусственный интеллект болуп калабызбы? Замандын өнүгүшү менен бул нерселер өтө таң калыштуу болбой баратат чындыгында. Аселде, сизди сахнадан дагы бир музыкалык чыгарманы сураналы. Кайсыл чыгарманы аткарып бересиз экен? Эми бүгүн атайын ушу форманы кийип келгенден кийин алдыда мына ушу биздин чоң бир мараке келатат, мындайча айтканда ветерандарыбыз деле мына бирин серин эле калды окшойт, 80 жыл болуп атат. Бул өтө чоң дата. Анан мен атайын форма кийинип келгенден кийин, сиздер сурангандан кийин, албетте мен бүгүн патриотикалык ырларды ырдап бермекчимин. Анда эмесе кыргызча ырынан ырдайынбы же орусча ырынан ырдайынбы? Орусча ырынан ырдайт экенсиз. Анда орусча бир жакшы. Бул Людмила Зыкина деген эл артиси бар болчу. Муну бүт дүйнө жүзү абдан жакшы билет. Сонун репертуарында сонун ырлар. Эми үнү бул укмуштайм, бул аял айым болчу. Ошо кишинин репертуарынан «Снег седины» деген чыгарманы тартып алып берейин. Ошол келиңиз, анда микрофонду колго алыңыз. Сизди сахнага узаталы, сүйүктүү көрүүчүлөр. Асель Турдалиеванын аткаруусунда сонун музыкалык чыгармага биргеликте күбө болобуз. Бирок ага чейин дагы бир ирет сиздердин эсиңиздерге салып коеюн. Келиндер козголоңу концерти канча жылдан бери сахнада ойнолуп келе жатат, элге тартууланып келе жатат. Дал ушул суроонун жообун билген болсоңуздар, экранда көрсөтүлгөн номерлерге байланышка чыгыңыздар жана дал ушул концертке билет утуп алууга толук мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Биз күтөбүз. Музыкадан соң кайрадан байланышка чыксаңыздар болот. Келиңиздер, анда сахнага көңүл буралы. Снег на рябине, снег на черемухе, снег на калине, снег на висках ветеранов войны, снег пережитого, снег седины, снег седины. Снег на висках ветеранов войны, снег пережитого, снег седины, снег седины. Не позабыты печальные списки, как часовые стоят обелиски около настежь открытых дверей, лица скорбящих седых матерей, лица седых матерей. Над камышами, над ковылями вдовья печаль говорит с журавлями, просит: возьмите меня в дальний путь, чтоб на могилы погибших взглянуть, чтоб на могилы взглянуть. Просит: возьмите
погибших взглянуть, чтоб на могилу взглянуть. Лето проходит, краснеют рябины, но никогда не уходят седины. Незабываемо горе войны, снег пережитого, снег седины, снег седины. Эфирибизди алды кара улантабыз. Бизде Асель Турдалиева менен сонун маек, сонун музыкалык чыгармалар жаңырып жаткан учуру. Анан Аселжеке, бул аталган концертте өзүңүздүн дагы сонун чыгармаларыңызга күбө болобуз. Бул себеби аталышы Асель жана келиндер кыз колоңу деп турат. Кандай чыгармаларга күбө болобуз? Бул эми баягы айтып атпаймынбы, эки бөлүктөн турат депчи, анан албетте жаңырылар бар, бирок негизгиси баягы отчеттук концерт берип аткандан кийин ошо 33 жыл болуптур азыр мен чоң сахнага, профессионалдуу сахнага чыкканыма Кудайга шүгүр. Ошондогу хит болгон ырларым болот. Эл менен чоң ырды айтырчу ырларым болот, Кудайым буйрса. Мындайча айтканда, сахнада туруп алып ырдап алып кетип калбастан, эл менен чогуу жакшынакай эс алып, жакшы ырларга кечээки күндөргө кайта баягы сапар тартабыз да буюрса. Чындыгында болуп көрбөгөндөй сонун концертти биз дагы күтөбүз, жана учурдан пайдаланып көрүүчүлөрдү дагы чакырып өтөлү. Андан Аселжеке, сизге даярдаган биздин блиц суроолорубуз бар. Бул блиц суроолорду мен окуйм тезирээк, анан сиз кыскача эле жооп берип өтүшүңүз керек, анан бүткөндөн кийин аягында токтолобуз кененирээк ар бир суроого. Сизди сахнага алып келген эң биринчи ыр? Жаз жамгыры. Жо эми бул эми профессионал сахнага, ооба, чоң сахнага. Эң унутулгус концерттик учур? Бул өзүңүздүн концертиңиз? Өзүмдүн концертимби? Эми бүт эле могу жеке концерттерим. Бардык эле. Эң алгачкысы өзгөчө сезимде калгыса керек. Балким. Сизди кызыңыз Бегимай сизден жакшы ырдайбы? Бегайым сизден жакшы ырдайбы? Бегай менден жакшы ырдайт. Чыгармачыл дүйнөдөгү сизге эң чоң таасир берген адам? Эң чоң таасир берген адам бул мен үчүн Пугачева. Сон көрөрмандарыңызга бир сүйлөм менен каалоо. Сүйүү. Сүйүү. Баарыңарга сүйүү каалайм. Сонун. Эң биринчи сахнага чыккан күнүңүздү эстейсизби? Албетте. Көз алдымда. Өзүңүз аткарган эң жүрөккө жеткен, өзүңүзгө жаккан ыр? Бар эле. Баарды бирдей сиз үчүн? Мен үчүн баары бирдей. Азыр капчыгыңызда канча сом бар? Капчыгымда эмес, машинемде бир 10 сом турат окшойт. 10 сом. Азыр бардык электронду көтөрүп калганбыз дейсизби? Сон чыгармачылыгыңыздагы эң өзүңүздүн мындай жеттим деген нерсе, жетишкендигиңиз өзүңүз үчүн эсептеген? Жетиш элекмин иши. Ушинтип ойлойсузбу? Макул. Асель Турдалиеванын чыгармачылык ырдоодон, актрисалык кесиптен тышкаркы хоббиси эл билбеген? Спорт. Спорт. Сон.
йога. Демек, чыгармачылыктан тышкары сиз спортко жакын экенсиз. Сон ушул суроолорго кененирээк токтоло турган болсок, кызыңыз дагы ырдап жүргөнүн билебиз. Анан сиз дагы аны колдойсуз. Менден да жакшы ырдайт деп калбадыңызбы? Негизи эле өзүңүздүн баягы чогуу дуэттерди да угуп калганбыз. Өзүңүздүн кызыңыздын чыгармачылыгына көз карашыңыз. Эми мен мурунтан эле баягы мындай өзүнчө кызым чыккан жок, анткени убактысы да болгон жок. Кичинекей кезинде көбүрөөк мен баягы тилге басым жасагам, эмесине билимине басым жасап келгем. Анан аябай музыкадан алыстатып салгам да. Өзү аябай каалоосу ушундай күчтүү болчу. Анан эми Кудайым берген таланты турат, бир күн болсо бир күн ырдайт. Эми азыр ырды кеч деле ырдап алат деп эле. Анан баягы өзүмдүн жеке концертим болобу же мындай концерттерге чыгып калганда кээ бир кезде ырдап калчу. Анан көбүнчөсү баягы кызымды ошо тилге көбүрөөк эме берген үчүн баягы убактысы аз болуп калып эле көп ырдабай калганда. А бирок азыркы ушундай умтулганы аябай катуу умтулуп атат да. Анан эми көрө жатарбыз, эми ал өзүнүн үй бүлөсү бар. Анан жолдошу кандай карайт, өзү кандай карайт, өзүлөрү чечсин. А мындай сахнага чыгып ырдайм десе, мен албетте мен колдоп келем кызымды. Сон анан чыгармачылыгыңызда эмнеге өзүңүз жетиштим деп ойлойсуз дегенде эч нерсеге дедиңиз. Бул чындыгында жок, мен эме бат айтып алдым. Кудайга шүгүр, көп нерсеге жетишип келатам. Өзүңүз катуу сындайт окшойсуз деп ойлоп койдум. Чынында мен өтө чоң, өзүмө өзүм чоң критикмин. Анан бир нерсени жасагандан кийин, ошо ишимди аткаргандан кийин же ошо ырым жаралгандан кийин мен көпкө аябай эме кылам да. Анализди жүргүзө берем да, мындайча айтканда, балким бул жанагы мугалимдик кесиптен кийинби, кесип болуп азыр көбүнчөсү иштеп атпайбыз. Ар бир кылган ишибизди биз анализдеп турушубуз керек, мындай контроль күчтүү да өзүмө. Анан бирок мынткенде Кудайга шүгүр, элимдин алдына чыгып Асель Турдалиева деп атым чыккандан кийин, элге белгилүү болгондон кийин, элдин батасын алып аткандан кийин, ушундай концерттерди коюп, элим толо келип кол чаап турса, көчөдө жүрсөң же мындай жүрсөң таанып турса, мындан чоң бакыт жок. Анан мен жетишкендигим ушу деп ойлойм. Баягы атың жакшы жагынан чыгып турса, бул эң биздин бийик, туу бийиктеги бакытыбыз деп ойлойм. Элдин сүйүүсү, элдин колдоосу. Анан дагы бир сурообуз бар. Сизди аябай тартипке катуу мугалим деп айтып калышат. Окуучуларды көргөндө жакасын түздөп Асель Турдалиева келатат дегенде, ошол канчалык деңгээлде чындыгы бар? Эми негизгиси мугалимдердин баары эле ушундай болсо керек, баягы талап күчтүү да негизгиси эле. Анан бирок мындайча айтканда, мен бул нерсе кичинекей кезимен тарбиядан болсо керек. Андан кийин эми негизгиси эле могу искусство чөйрөсүндөгү адамдар, булар военныйлардан дагы ашып өтүш керек да. Анткени биз деген сахнага чыгып атканда адамдар деген келип атат да, билет сатып алып, ошол жерге келип, мен эс алып кетейин, мен ушул жерден бир жакшы бир духовный пища алып кетейин, мен ушул жерге атайын эс алгандан келдим деп келгенден кийин, сен алардан биринчи келип ошол жерде солдаттай болуп турушуң керек да. Анан негизгиси эле бизде морики театр болобу, искусство жалпысынан алып келгенде жоопкерчилик, дисциплина болбосо, тартип болбосо, эч качан биз элге мындай өзүбүздүн эмебизди тартып алабыз. Ошон үчүн бизде мынтип айтып келет да, актерлордун тартиби военныйлардыкындай болуш керек депчи. Адындан да ашып өтүшүбүз керек. Ошон үчүн бизде эң негизгиси бизде жоопкерчилик, дисциплина жана морики өзүбүздү жакшы алып жүрүшүбүз керек. Бизди көрүп биз менен тең келиш керек да. Сонун жооп болду окшойт. Бизде байланышка чыккан көрүүчүбүз бар экен. Эгерде мүмкүнчүлүгүңүз болсо кабыл алалы. Саламатсызбы кутман кечиңиз менен? Алло, саламатсыздарбы? Дагы тут дейт болуш керек. Азыр кулакты даярдап туралы. Техникалык мүчүлүктөр болуп аткан окшойт. Саламатсызбы, бизди угуп жатасызбы? Саламатсызбы, 28 жыл болду. Бирок тилекке каршы көрүүчүбүз менен байланыш түзө алган жокпуз окшойт. Бүгүн билетти өзүбүз эле алып кетет окшойбуз. Кайра эле эсте берели. Сөз таланты. Мен анда силерге биякта балдарга дагы эме суроо берип туруп, анан өзүбүзчө биякта эме кылалы, ойнотолу. Бизде оператор байкелер да айтып атат, мен анда колум көтөрүлүп ушул жерден жооп берип коеюнчу деп, балким билет экен, сырткарында жооп алып, балким өзүбүз эле барып келет окшойбуз концертке. Силер барсаңар андан жакшы да. Биз колдоп неме
катуу кыйкырып сизде өзгөчө сүрөөнү берип турабыз. Көрүүчүлөр атайын неме кылып атышат деп атат окшойт. Чын эле могу техникамы таарынбагыла азыр атайын кылып атышат деп атат. Жок. Чынында эле кичине биякта эме болуп атат. Анча мынча Техникага чында ишенич жокму? Бардык учурда ар кандай болуп кетиши мүмкүн экен. Анан Асель айым, өзүңүз жогоруда айтып калбадыңызбы? Бизде баягы темирдей катуу тартипти карманышыбыз керек деп. Анан азыркы жаш муундарда ошол сапат барбы? Мисалы, чыдамкайлык, мурдагыдай баягы тартипти кармануу, дисциплинаны кармануу деген сыяктуу. Өзүңүздүн студенттерден, балким окуучулардан алган бизчелик эмес. Бизчелик эмес. Мен өзүм студенттеримди ушундай тартипке салайын эле дейм да, анан кээ бир кезде жакшы болуп калышат да. Алым кандай да буларчы. Кичине эле баягы мындай мен өзүм жумуштарым менен кетип калсам, шалак кетип эле түшүп калышат да, анан дейсиң, анан бир күнү чогулганда баарын чогултуп экен, анан тизилип калышат. Жокерлердей болуп чанан. Бирок чынында азыркы жаштарды мындай карап турсаң, жаштарыбыз деле мындай алдыга кетти. Бизден да кыйын, азыркы жаштар бизден да кыйын билет көп нерсеничи. Эми булардыкы баягы заман бапка жараша болуп атпайбы? Заманыбыз башкача болуп чанан. Бирок биздикиндей тартип, по-моему, азыркы жаштарда жок болуш керек. Чынында эле айтып коеюн. Ал нерсеге Уктаганды жакшы көрүшөт. Тияк бияка барганды жакшы көрүшөт. Анан же болбосо момунтуп гана отурушат. Азгылыктардын көп болуп атканында балким таасир этет чыгар, Китеп оку десең окубайт. Жазып алчы десең жазышпайт, ошо сотка. Мен эң жаман көргөнүм соткадан окуганды жаман көрөм да. Вот биз баягы иш жүзүндө сабак өтүп атканда китепти окугула, ошону жазгыла, жазганда көбүрөөк кирет дейсиң да. Баягы памяткечи. Десең жок, ошону алып туруп чак этет даган, ошо ойдон унутуп. Жок, жазып коем дешет да, жазып алам дешет. Эмесинен, дептеринен дайын жок, анан кайта эле кийинки сабакка келгенде кайта унутуп отурганда анан бакырасың. Анан жазып алсаң, батыраак мээңе кирет, бат жаттайсың депчи. Анткени биздиги актерлордуку негизгиси эле искусство адамдарына, негизгиси память деген бул номер 1 да. Азыр өзүңүздүн студенттериңизден да балким көрүп аткандар болсо, өздөрүн кайра эсине түшүп кетти окшойт. Анан Асель эжеке, сизге даярдаган биздин оюнубуз бар болчу. Өзүңүздүн репертуарыңыздагы өзүңүзгө жаккан кайсыл чыгарманы аткаргыңыз келсе, ырдап баштап аткара бересиз. Анан мен сөздөрдү чыгарып турам ортодон. Анан оон бузбай, ырдын ритмин бузбай, ошол сөздү ортого кошуп кетишиңиз керек. Түшүнүктүү. Кайсыл чыгарманы аткарабыз? Жана жаз келбедиби, сүй деп калат, келе сүйдөн баштайбыз. Сонун болот, келиңиз баштай бериңиз анда. Мына азыр дал ошондой жаз күнү, дарактардын жаңы ачылган чай муздап калды. Эсиңдеби ошондогу убада, ортобузда бар эле кот чуркап, сүйү сүйү, келеби кетеби, унута албайм 5 сомду. Элесиңди 5 сомду, сүйү сүйү билет. Элесиңди, сүйү сүйү, келеби кетеби, унута албайм башым оруп. Элесиңди, элесиңди, дал ошондой тунук аккуу болуп. Тынчтык буузат жаздын көздүн, мына адаштырдыңар. Учкум келет мен, учкум келет. Ортобузда бар эле ак сүйү, сүйү сүйү дөңгөлөк, келеби жарылды. Сүйү сүйү дөңгөлөк, элесиңди да коймой. Сонун го я. Алкалар болсун. Азамат, сиз биздин бардык сөздөрүбүздү катыштырып кыйналбастан ортобузуна кош кеттиңиз. Ыраазычылык билдиребиз. Негизи сизди актриса катары билебиз, ырчы катары билебиз, анан сонун уюштуруучу да катары билебиз. Негизи өзүңүзгө мугалим айта берсек көп экен талантыңыз. Анан өзүңүзгө жакканы, эң жүрөгүңүзгө жакыны кайсыл кесип болду экен? Эми мен буларда мугалимдикти дагы, ырымды дагы, актриса жакты дагы ажырата албайм. Мунун баары бир. Анткени жакшы ырчы болуш үчүн мен ошо мындайча айтканда
жакшы музыкант болушум керек. Музыканын табитин билишим керек, ошону мен деген сезишим керек, ошону мен кадимкидей нота билишим керек, мен сапаттуу болушум керек деп келем. Жакшы сахнага чыгып ырдаш үчүн. Ырдаш үчүн сен ошону аткарганды билгенден кийин актерлук чеберчилигиң болуш керек. Анан Кудайым мен өзүм деле мугалим деп деле болом деп деле ойлогон эмесмин. Бирок ошо акырындык менен келип баягы окуу жайды бүтүп келгенден кийин, музыкалык сабатың болгондон кийин, актерский чеберчиликти бүтүрүп келгенден кийин, сахнага чыгып тажрыйба алгандан кийин мага да ушундай эме кылып калышты. Сен дагы жаштарды өстүрүшүң керек. Жакшынакай мына бизде институт бар. Ошол жерде жакшы таланттуу балдарды тарбиялап чыгарганга сен деле мына 30ка чыгып калдың дешти да. Анан ойлонуп ичине эле барып көрөйүнчү. Анан ошондон иштеп кеттим. Мен баарын ажырата албайм. Бул өтө жакшы нерсе, өтө кызыктуу, өтө кызык жана өтө мен сүйгөн өзүмдүн кесибим. Ошон үчүн мен ажырата албайм. Ар биринин өзүнүн жүрөгүндө орду бар. Сон анан көбүнчө актрисалык кесиптен, тасмалардан сизди баягы өзүнчө тың жеңенин образында көбүрөөк көрөбүз. Балким өзүңүз келиндер козголоңунда эң кенже келинди аткарган башында деп калбаңызбы? Ошондон уламбы? Айтор образдарыңыз көбүнчө жеңен ролунда. Анан бул образдарга сиздики келип калышы эмнеден ушул образга? Билбейм, режиссерлор балким мен ошо эки образда көрүшөбү, балким тың Катя деп коебоймбу. Ошол эле Жабиров. Ой. Рысбек Жабиров досубуз. Ошо киши биринчи мен эмеге талак алып чыкты да. Эң биринчи кино тасма. Ошондон эле кетти, андан кийин деле дагы жаш келиндерди ойноп, анан жаш апаларды ойноп, анан келиндер козголоңунда кичүү келинди ойноп атып эле ошону менен эле ошо образ жанан кубикалык экөөбүздүн көп ырларыбыз бар да. Жеңеден баштагандан жок, анан кете берет да, биздики мындай өзүнчө сериал болупчу. Анан экөөбүз көп гастролдорго да чыктык. Анан ошондо тамашалуу ырлар көп чыгып калды, жана Кут деген ырлар. Анан эми мен негизгиси эле өзү актриса катары баягы травести деп коет да, ушундай жанрда мага жарашат болуш керек да келбетиме. Негизи эле өзүңүзгө бул ролдор жагат, анан кандай дагы алдыда тасмалардан көрө алабызбы? Кандай ролду жараткыңыз келет? Мен азыр ушу жакында эле биз жаңы жылдын астында бир кино тасма болбоду, абдан сонун, жанагы 1+тунчу Кыргызстан, мен сени сүйөм Кыргызстан. Вот ошого тартылгам. Андан кийин азыр мындай эми көп деле мындай эмелер болду элек мага, сунуштар. Анан өзүм кино тасма тартам десем, бир жакшы бир лирикалуу айымдардын бир жүрөгү ушундай бир учкан, сүйүү, биздин айымдардын сулуулугун, айымдардын ушундай бир адамдык энелик нерсесине бир жакшы бир жүрөккө жакын бир позитив ала турчу бир кино тасма тарткым келет да, бир айымдын жакшы бир тагдыры жөнүндө тарткым. Именно бактылуулук. Бакытка кандай жетсе болот, кантип жетсе болот деген ушундайды бир ойлонуп жүрөм да. Кудайым буюрса болуп калар. Өзүңүздүн демек тасмаңызды дагы көрүп калуу мүмкүнчүлүгүңүз бар экен буюрса. Баардык тилектериңизге жетиңиз. Анан биз жогоруда көрүүчүлөрүбүзгө суроо салып, бирок ал жоопту алганга текке каршы өзүбүздө мүмкүнчүлүк болбой калды. Анан ошол кайра концерт тууралуу айта турган болсок, канча жыл болуп калды, анан кийин ошону өзүңүз жооп берип өтүңүз. Андан кийин жооп бере берели. Анан ошончо жыл аралыкта сиз варианттардын ичинде минимум мисалы 20 жыл деп айтпадыкпы? 20 жылдан 30 жылга чейинки аралыкта коюлуп аткан келиндер козголоңу быйылкы жылы эмнеси менен айырмаланат, эмнеси менен өзгөчөлөнөт, ушул нерселерди дагы айтып өтсөңүз. Быйыл келиндер козголоңуна 20 жыл болду деп айтайын. Айнура Тургунбаева менен иштеген биринчи ошо кийинки кайнене ошо быйыл 20 жыл болуп атат. А негизгиси келиндер козголоңу 96-жылы коюлган. Эмдиги жылы 30 жыл болот да, Кудайым буюрса. Ошон үчүн эми аз 28 менен 29-дун ортосунда турбай, ошон үчүн быйыл келиндер козголоңунун 20 жылы деп да айтып койсом болот да. Мындайча айтканда бул жерде азыр Сакиш бар. 20 жылдан бери кеметкен. Анан Махабат Апешова Москвадан учуп келди. Атайын чакыртып алдык Махабат Апешованы, Тооктун ролун аткарган. Дагы ким?
Нуриса, ошо мурункулардан катышкандардан, калгандары бүт Жаңы состав. анан Сыймык Токтогулович ойнойт ушунда дагы. Эң биринчи келиндер козголоңунда 30 жыл мурун деп койчу, 29 жыл мурун Сыймык досум бар болчу. Анан белки биздин поколениедеги артисттер көбүнчөсү Доорон Нуриевден бери ойношкондо, мындайча айтканда. Анан ушунда болсо мына эми ошондо 29 жылдан кийин Сыймык Токтогулович дагы ойнойт буюрса. Анан Алтынбек Кыдыралиев бар. Ал киши ойнойт. Сезбек Искеналиев болсо 2-3 жолу ойногон келиндер козголоңунда. А мында болсо дагы бир жакшы сонун ролдорду ойнойт. Ошонан Алихан бар жаштардан, мындайча айтканда, айымдардан болсо ошо Нуриса Апазова, Салиманы билесиздер да, ал сонун актриса, ал куудул өзүнчө. Салима дагы 1-2 жолу ойногон. Мында Салима дагы бар. Ошо Махаббат дагы бүт актерлор, мындайча айтканда, мен студенттерим дагы бар. Мындайча айтканда, эми шоуну жакшы жасайбыз деп атабыз. Эми мунун баарынын күбө бул биздин өзүбүздүн көрүүчүлөр болмокчу. Кудайым буйрса, келип эми көрүп өзүңүздөр күбө болуп кетиңиздер, кудайым буйрса. Чындыгында бардык өнөрпоздордун башын бириктирген өзгөчө баягы биз күтпөгөн образдар дагы болот окшойт. Эми бизде ким дагы бир жаңылык, ким ойнойт бизде тиги Нурдөөлөт Копоев. Кудайым буйрса. Анын ролу момундай да. Аны көрүп эле жарылып атабыз биз, көрүп эле жарылып атабыз өзүбүз. Бул чын эле баягы көрүүчүлөргө дагы мындай белги болду окшойт. Сөзсүз түрдө бул концертке барып көрүшүңүздөр керек деген, Кудайым буйрса. Анан Аселжеге негизи элге азыркы учурда таң калтырыш негизи эле ырчылык жол менен болобу же концерт менен болобу бир аз татаалыраак нерсе болуп калды го, элди эч нерсе менен таң калтыра албай калдык. Анан дагы да болсо ошол нерсеге карабай сонун концерттерди уюштуруунун, элге жакшы маанай тартуулоонун, эсинде кала турган нерселерди жасоонун сыры балким эмнеде? Эмне кылыш керек? Азыр эл деле суусап калды, мындайча айткандачы. Биз өзүбүз деле артисттер деле суусап калдык да, баягы тойлордо ырдап жүрүп эле биздин баркыбыз да кетип баштадыбы, билбейм, мындай. Анан кийин бир угуп калдым да, ой, бул артистти мен тойдон эле көрүп алам деген сөз мага катуу тийген да, чынында. Койчу артисттерди эмеден эле тиги тойдон көрөбүз, анан бул бияка келди, анан бүгүн тиги тойдо жүрбөдү, бул вот ошо нерсе мени аябай мындай капалантырды да, чынында эле биздин имаратыбыз, биздин жүрө турчу нерсебиз бул биздин ыйык сахна. Сахнадагы эффект менен тойдогу эффекти, тойлор болуп турсун. Кудай шүгүр, той деп эле туралы. Мындайча айтканда, артисттердин баары эле Кудайдан тиленгени той деп коет да, элдин маанайы тойлор болсун. Бирок биз ошо артисттер көбүнчөсү көп эле ошо тапырабай, ошо көбүнчө сахнада иштесек, биз ошондо бизде эргүү да жаралат, жаңылыктар дагы болот, жаңылануу болот, прогресс болот. Анан бизде изденүүлөр да башталат да, мындайча айткандачы. Азыр мына кайсы жерге филармонияга барасың, башка жерге барсаң, жандуу сонун концерттер болуп атат. Музыканттарыбыздын мына карагылачы, азыр оркестрлер кандай сонун нерселерди, кандай чыгармалар жаралатып атат. Ошон үчүн бул театрга келиш өзү, филармонияга, театрда, драма театрга келсең, спектакльди келип ошо жерде ошону менен чогуу жашаш, бул өзүнчө бир керемет да. Филармонияга келип, концертный залдарга келип, ошо жерде жандуу музыканттар менен, жандуу ырчылар менен, ошолор менен чогуу, ошолор менен жашап, тең бөлүшкөн бул өзүнчө атмосфера. Ошон үчүн мен ойлойм, бизге Кудайым буйрса ушул нерсе кайта келди, Кудайым буйрсачы. Анан ойлойм, эми биздин мына театрларга элдер толуу келип баштады. Бая күнү мен мына ушу спектакльдерге барганда кадимкидей жүрөгүм сүйүнүп, ушундай бир Кудайыма ыраазы болдум да, мына элдер билет сатып алып концерттерге, спектакльдерге барып калды деп бир кездерде барбай калган да. Ошон үчүн бул жакшы нерсе, жакшы жүрөлгү дейби? Ооба, рахмат, сизге ыраазычылык билдиребиз. Биздин 1 сааттык эфирибиз билинбей эле соңуна келип калып кеткен. Анан келиңиз, элди келе жаткан майрам менен куттуктап коюп туруп, анан кийин кайрадан сонун сизден музыкалык чыгармага алып. Эми Кудайым буйрса, мына бүгүн ушу апрель айында биздин келе жаткан майрамыбыз менен, жеңиш майрамы менен куттуктап, башын баштап берип атабыз. Атамгадан Асел баштап берип атат окшойт. Ошо эң негизгиси жалпы дүйнө жүзүндө, жалпы ушу жер планетасында тынччылык болсун, асманыбыз ачык болсун, ар дайым жакшылыктын үстүндө бололу, ийгиликтердин үстүндө бололу, эч качан капаланбайлы, согуш болбосун, адамдардын
ыйман ынсап берсин Кудайым. Ошон үчүн мен ойлойт элем, бардык ар бир үй бүлөгө, ар бир инсанга, ар бир адамзатка мен каалар элем ден соолук жана ар дайым жашоону сүйүп жана умтулуп жашаш керек деп. Бүгүнкү күндө эми ошентип ушу дух менен жана айтып кетпедим башында, бар бол жоокер деп, жоокерлердин көңүлүн көтөрүп тартуулап берип коеюн. Сон болот, келиңиз. Микрофонду алыңыз. Асель эжеке, сизге дагы ыраазычылык билдиребиз. Ийгиликтерди каалайлы. Сахнага узаталы сизди. Сүйүктүү көрүүчүлөр, ушундай сонун бизге тынчтык күндү тартуулаган жалпы ата бабаларыбызга жана ошондой эле азыркы биздин бардык жоокерлерибизге терең ыраазычылык билдиребиз жана ушундай сонун ноталарда мен сиздер менен коштошом. Бирок сонун музыкалык чыгарма сиздер үчүн жаңырат. Асель Турдалиева ардасын Бар бол жоокер деп аталат. Кийинки көрүшкөнгө чейин аман туруңуздар. Шайырдыңыр қыздар жоокерлерди сүйгүлө, сүйгөнүңөр жоокер болсо аны күткүлө. Алар такыр жалтанбаган, тоо жүрөктүү болушат, сөкүрлөрдөн келген жодон бизди алар корушат. Бар бол жоокер, сак бол жоокер, аман эсен айткын жоокер. Бар бол жоокер, сак бол жоокер, аман эсен айткын жоокер. Назик көңүл кыздар учкучтарды сүйгүлө, тунук таза сүйүү жалынына күйгүлө. Көпүк сезим асманында алар учат бөкөлөп, махаббатка багындырсаң жаша өтөт бөкөлөп. Бар бол жоокер, сак бол жоокер, аман эсен айткын жоокер. Бар бол жоокер,